Кыргызстандын жарандык паспортун колдонуп жүргөн кытайлык уйгур жарандарынын Түркияда кармалышы коомчулуктун көңүлүн бурган башка окуялардан болууда. Башка өлкө жарандардын колуна тийген кыргыз паспортунун чоо жайын тиешелүү күч түзүмдөрү азыр текшерип жаткан кези Кыргызстанда жасалма паспорт жасоо фактыларынын көбөйүшүнүн себеби эмнеде? Паспорт боюнча көз боемочулукту кимдер кантип ишке ашырып жүрүшөт? Деги эле соңку окуялар өлкөнүн эл аралык беделине, коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Дастан Богоев. Саламатсыздарбы? Түркиядагы кытайлык уйгур жарандардан табылган кыргызстандык паспорттардын төркүнү, алардын кандайча жасалган туурасында азыр бир топ маалыматтар айтылып жатат. Бирок бүгүнкү күндө Юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик соттук экспертиза борбору бул туурасында изилдөө жүргүзө электигин, анткени ал паспорттарды көрө электигин билдирүүдө. Анда борбордун бөлүм башчысы Темирлан Кубатовду угуп алып анан талкууга өтсөк. Казыркы маалымат болуп аткан боюнча Түркияда түшкөн паспорттарды биздин борборго түшө элек. Биз эч кандай изилдөө ал документтер боюнча жазалган эмес. Анан кайсы жол менен жазалган биз аны айта албайбыз. Пока аны изилдеп бизге соттук органдар алып келип тапшырбайынча чечимин чыгара албайбыз, айта албайбыз. Жалпы Кыргызстандын ар кандай жол менен жазалган паспорттар келет. Булар эме да, бул паспорттун көбүнчө жанагы акыркы барагында, 30 барагында аты жөнү бүт маалымат бар да. Паспорттун ээси боюнча ошонун баарын бирөөлөр өчүрөт. Ар бир буквасын өчүрүп, анан же химический травление кылат. Ошонун негизинде андан жаңы керектүү маалыматты киргизишет да, адамга сүрөтүнөн бери киргизип, анан ошону жазышат. А булар көбүнчө билген адам бул ар бир эменин өзүнүн скрытый защитный эмелери болот да, жолдор, сынактары. Ошону алар өчүрүп, анан обычный эле, мында обычный принтермен же цветной принтермен жазып чыгарышат, ошоштур. Паспорт жасаш оңой эмес, бул көбүнчө жазап аткан кишилер эме ошого жакыныраак таныган кишилер эле жасайт да. Ошо паспорт системага жакын кишилер. Ар бир жөнөкөй адам келип, паспортты чечип, кайта тигип, кайта жазаш эч ким жаза албайт андай. Мен бүгүнкү көрөрмандарга эскертип кетейин, биздин программага мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев өзү катышмак. Бүгүн парламентте ушул паспорт маселеси боюнча маалымат берип жаткандыгына байланыштуу ал бүгүн орун басарын жиберген. Дастан мырза, анда алгачкы суроом сизге. Паспортчусу чыгар менен эле мамлекеттик каттоо кызматы анын жасалма экенин, одоно жол менен көмүскө цехтен жасалган деп маалымат тараттыңыздар. Бирок кармалган паспорттарды азыр эле өзүңүздөр уккандай эч ким кармап көрө элек. Эч ким эч нерсе биле элек да ал жөнүндөчү. Анан алдын ала мындай эрте жыйынтык чыгарып салган жоксуздарбы? Бул ушундай одоно көмүскө цехтен жасалган дегендейчи. Эми биринчиден бул жасалмаланган паспорттар, бул 98 ошо КНР мамлекетинин жарандарында жана Турцияда кармалган паспорттар боюнча биринчиден бул жасалмаланган паспорт. Эмне үчүн дегенде, жасалмаган эмнени билдирет? Бул биринчиден ошол биз өкмөттөн расмий түрүндө чыккан паспортты, ошонун жанагы эксперт айтып кеткендей аны копиясын алып, ошонун негизинде ал жерге кандайдыр бир керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүү, жана жеке ошо инсандын маалыматтарына. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай паспорттар эми кандай десем, бир эле Кыргызстандын проблемасы эмес. Анткени бул дүйнө жүзүндө эң чоң бир проблема. Азыркы боюнча деген биздин маалыматыбыз боюнча мен бүгүн карадым, Интерполдун базасында 40 миллион паспорт бар ушундай. Жоготулуп кеткен, урдалып кеткен паспорт. Ошонун негизинде жанагындай жасалмалар болуп, анан башка жарандардын жанагы өзүнүн өздүгүн тастыктоочу документ болуп, алар башка мамлекеттерге учуп жатат. Азыркы убакытта акыркы 15 жылдан бери эң негизги проблема бул жанагы Сириянын жарандары. Анткени деген азыркы убакытта Евросоюзда деген ал жарандарга атайын миграция программа, өзгөчө программа түзүлдү. Ошонун негизинде азыркы убакытта Сириянын жарандары паспортун алуу боюнча башка жарандар алып, анан ошонун негизинде Евросоюзга келип жатат. Азыркы убакытта былтыр 15 жылда караганда 3800 ушундай факт болгон да. Ооба, дүйнөдө көп деп атпайсызбы? Ошол учурда бир эле учурда 98 паспорт. Ошол учурда азыркы убакытта мисалы үчүн деген ошол Интерпол менен анан деген ИКАО деген жана меке бар, ошону караганда бул бир жанагы ошону чекке чыгаруу инструментинин бири бул деген атайын база же реестр түзүү ошондой паспорттардын. Ошонун негизинде жергиликтүү мамлекеттик органдар аны текшере алат. Бул паспорт деген жоготулду, бул паспорт деген мисалы үчүн деген башка жерге деген урдалып кеткен, ошондой маалыматтарды алыш үчүн биздин мамлекеттик каттоо кызматында жана Калктын бирдиктүү маалымат реестринин негизинде атайын ушундай паспорттар тууралуу реестр бар. Ошонун негизинде биз билебиз, кайсы паспорт жарандын колунда
Кайсы паспорт деген, мисалы үчүн жанагы мөөнөтү чекке чыгып же ал жоготулуп кеткен, ошонун негизинде биз аны билебиз. Анан бул азыр ана айтып кеткен нерсе, азыркы убакытта биз мисалы үчүн деген ички иштер министрлигинин биргеликте биздин маалымат боюнча биз берген паспорттар жарандардын колунда. Анан биз жанагы ошол Турцияда кармалган паспорттар боюнча биз аларды копияларын алдык. Салыштырганда деген бүт жеке маалыматтары бир гана сүрөттөрү башка. Ошондуктан бул эмнени билдирет? Турцияда кармалган паспорттар бул жасалмаланган паспорттар. Үлгүсүн ала элекпиз деп айтылып атпайбы? Анткени буга чейин жанагы экспертизага түшүш керек болчу деп атат. Чуу болсо 17 майда чыкты. Анан ушунча күндөн бери ар кандай божомолдорго жол бербестен, мисалы ошол нак ошол паспорттарды көрүү мүмкүнчүлүгүн караштырып көрсө болот беле, Түркиядан алдырып мисалы. Азыркы убакытта Түркия тарабынан ал паспорттар бериле элек, бирок биз ошо копиясын алдык интернет аркылуу каналдар менен. Ошонун негизинде караганда анын жеке маалыматтары бир, жана биздин жарандардын менен, бирок сүрөттөрү, саналиптик сүрөттөрү алмашып калган. Түшүнүктүү. Алмамбет мырза, мына сиз бул окуяда паспорттарды жекелештирүүнү жүргүзгөн Инфоком мамлекеттик ишканасынын катышы болушу мүмкүн, паспорт бланктары ошо Деларудан чыккан деп шектенип жатасыз. Сиз өзүңүз деле мурда мамлекеттик каттоо кызматын башкарып, ошол системаны жакшы билген үчүн, балким ушундай жыйынтык чыгарып жатасызбы, ошол жерде жасагандар бар дегендейчи? Биринчи кезекте мындай да, бул менин божомолум, шектенүү. Мен шектенип атам. Ошол жана эксперт дагы эле айтпадыбы? Бул эксперт, мен айткан жокмун, эксперт айтты. Муну ошол ГРСке тиешеси бар адамдар гана жасай алат, жөн эле киши муну мындай жасай албайт деп айтты эксперт. Анан мындай да, бул негизинен паспорт чуусу. Муну айтып атпайбы, дүйнөдө деле ушундай болот деген, 40 000 деген бул баягы боло берет дегендей да. Ал мен макул эмес, анткени мына Борбор Азия, мурунку советтик мамлекеттерден тараган постсоветский мамлекеттерде биз ушул жасалма паспорт боюнча мурун Тажикстан алдыда болсо, азыр биз алдыга чыктык да. Мына акыркы рекордна 107 менен биз алдыга чыктык. Анан бул кандай бизге жарандарга, бизге мамлекетке айтып атпайсыз, бул зыян, коркунучтуу, приоритет кылалы, кокуй деп баарыбыз ушу 10 күндөн бери ушу паспорт чуусун талкуулап атпайбыз. Эмнеге? Анткени мунун эң чоң зыяны биздин мамлекеттин имиджине сокуруп атат дагы. Биздин 1,5 миллионго жакын жараныбыз сыртта жүрөт, оокатын кылып. Ошолорду мындай басынтуу акыбалга алып келип атат. Анткени укук коргоо органдары, ошол эле Россияныкы, башка мамлекет, сыртта окуп жүргөн студенттерибиз, сыртта командировкалап жүргөн кыргыз жарандары ушул паспортту шектенүү туудуруп, анткени Интерполго кирип атат да. Сенин паспортуң жасалма деп өзгөчөлөнгөн мындай текшерүүгө алынып, алар ыңгайсыз моралдык, психологиялык басынууга алып келип атат. Мына биздин мамлекетке, эл жерибизге тийгизген зыяны ушул. Эми мына биз 10 күндөн бери ушул ким жасады деп ГРС актанууга өтүп алды, биз жасаган жокпуз, биз айткан жокпуз, силер жасадыңар деп. Муну туура, эми кантип эле ГРС мамлекеттик орган жасасын муну. Эми бул акылга сыйбайт да, кантип ГРС жасайт муну. Муну ошол жерде бир кылмыштуу топ жасап атат. Ошону эмне кылганда жоюш керек. Мына жаңы эле парламенттен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары айтты. Бир кыргыздын жараны, улут өзбек, Кытайдан кармалып өмүрү бою кесилип кетти деп, кыргыздын жараны. Экинчи анын напарниги былтыр бизден кармалыптыр. Ал 5000 сом штраф менен чыгыптыр. Мына ушундай бир глобалдуураак чечүүнүн маселелерин ойлонбойлубу? Мына азыр да, Айзада, баягы оюмду аяна чыгып алайын да. Ойлошу мүмкүн да, уголовный кодексте маселе экен. Муну баягы атуу берип биз дагы 10 жыл, 20 жыл кылсак басылып калат деп. Жок, бизде тергөөчүлөр, прокурор, сот ошол статьяларды жонглердой ойноп атпайбы? Мисалы үчүн ал жерде мошенничествону кошо айтса болот беле? Болот болчу. Уюшканды топ менен кылса болот десе болот болчу. Особо крупный размер менен мошенничество кылып атат деп баарын кошсо 6, 7, 8, 10 жылга чейин илинип калмакта. Алар бир эле статьяны коюп, жанагы подделка документов 5000 сом айып менен чыгып кетип атат. Мына проблема каякта? Элди ушу кызыктырат. Силер жасадыңар, биз жасады, биз эмес деп актанган кызыктырбайт. Алмамбет мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жасалма кыргыз паспорттарын даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган топ иштегенин билдирбедиби? Учурда алардын 4-өө ошол Стамбул аэропортунан кармалып, камакка алынганы белгилүү болду. Мындан тышкары бул ишке эл аралык уюшма топтун да аралашуусу болушу мүмкүн деген маалыматтар айтылып атат. Ошол сиз шектенип жаткан Инфокомго булардын байланышы болушу мүмкүнбү түздөн-түз? Инфокомго түздөн-түз байланышы мүмкүн эмес го. Буларда мындай да, бир бул паспортта 12ге жакын защитный
бир защитный элементтер бар. Мына защитный элементтер бар. Биринчи бети жана доллардан дагы кыйын да. Экинчи бет айтор ар бир барагында, мына ар бир Кыргызстандын жаран ушул паспортто карап эле көрсө болот. Мына момундай ар бир барагында бирден защитный элементтери бар. Муну жасаш эч кимдин колунан келбейт, мына үйдө отура калып эле жасабайт. А жанагы паспортто ошон үчүн алар чек арадан чыгып паспортный визовый контролдон өтүп атат да. Демек Деларудан келген накты эле паспорттор жүрөт. Болгону кайсы жерин жасап атат. Мына эң акыркы барагын мына момуну алып цветной принтерден өткөрүп сүрөтүн коюп, баягы мындай колу уста кишилерчи ушуну коюп атат. Мына прошивка кылып тигип коюп атат. Эми суроо, булар алардын колуна кантип тигип калып атат? Булар $100, $200 жана жарандар кээ бирлер сатып ийип атат. Сатып ийип кайра эле 700 сом штраф төлөп жаңы паспорт алып алам, утерия депчи. А муну болсо жанагы камокко деле ара калып таштап атпайбы? Ошентип 100 паспортты жана мошенниктер элдин колунан алып алып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин талкууга кайрадан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тарбек Сарпашев катышты. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтсаңыз, Тарбек мырза, мына сиздер чыныгы паспорттун ээлери, алар башка жакта болушу мүмкүн, жанагындай жасалма эл аралык балким топтор менен байланышы болушу мүмкүн дегенде ар кандай маалымат таратып жатпайсыздарбы? Азыр Алмамбет мырза айтып атат, мамлекеттик каттоо кызматы мындай бизде жасалган жок деп эле жоопкерчиликтен качуу сыяктуу бир аракет жасап атат депчи. Аракет жасаган жок. Биринчиден бул абдан саясий дагы эл аралык мааниси бар бунун билдирүүнүнчү. Биринчиден эгерде мамлекеттик органдар, жана гана каттоо кызмат мамлекеттик органдардын жардамы менен алынган болсо, бул таптакыр башка кеп. Анда демек биздин мамлекетибиз кандайдыр бир эл аралык бир акыбалыбыз төмөндөйт. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө биз жасаган паспорттар бүгүнкү күндө даярдалган элдин колунда. Биз тактадык. Алардын 98 паспорттун баарын ээлерин таптык. Ээлерин сураганда алар айтты, бизге мындан бир ай мурда алып кеткен, бизден жыйнап кеткен, кайра таратып берди, болбой калды ажылык деп. Демек алар кылмышкерлер. Элдерден топтоп алган биринчи бир ай мурда. Ажык алып барабыз бекер деп, лотерея ойнотуп атабыз деп. Анан кайра жыйнагандан кийин визаны, нак визаны алышкан ошо паспорттор. Анан кайра таратып берип туруп, анан фальшивый паспорт жасап, анан булар жеткизип берген. Ошондуктан мамлекеттик каттоо кызматы, башка органдардагы бул кылмыштуулукка тиешеси жок деп мен дайым билдирүү берип атам. Анткени жалаң эле мамлекеттин жана мамлекеттик каттоо кызматынын намысы эмес, биз кыргыз элинин дүйнөлүк аренада биздин паспорт системасынын авторитетин коргоюн деген аракеттер болот. Ажылыкты уюштурууну муфтият көзөмөлдөйт да. Анан ошол шылуундардын бардыгы жүздөй кишини муфтияттын көзөмөлсүз эле өзү билгендей алдаганга мүмкүнчүлүк кандайча түзүлгөн? Бул жерде алар теориялык жактан бүгүнкү эрежелерди дагы бузган жок. Анткени менин берген маалыматым боюнча дин комиссиясы президент алдында сунуш берген экен, муну муфтият толук эле алсын депчи. Бирок ага карабастан 6 компания, 6 туристикалык фирмага ошол макулдук берилип, уруксат берилген экен да, 2 түштүктө, 4 түндүктө, Бишкек шаарында 2 ош менен жалап болсо керек. Алар официалдуу түрдө хач менен алектенет, документ даярдайт, ага уруксат берилген экен. Кайсы компаниялар ачык айта аласызбы? Эми аны жанагы биз гана бүгүнкү күндө ушул кылмыш козголгон кылмыштын алкаганда Айдин деди, Айдин деген фирма жасаптыр, жана топтоптур бардыгын тең. Ошо кылмыштуу топ ошонун жардамы менен, мүмкүн алар да ичинде бар, бул эми укук коргоо органдары аныктайт. Ошолордун бирөөсү жанагы кылмышты жасаган да. Суроо экөөңүздөргө тең да, ошол паспорт маселеси бүгүн эле чыга калган жок да. Мисалы 2014-жылы грузин кылмыш төбөлү, ошол жана Барбакадзе кыргыз паспорт менен кармалган, Илья Самсоня деген дагы бир грузиялык крим төбөл дагы ошондой кармалган болчу. Казакстандык оппозиционер банкир Мухтар Аблязов дагы 2012-жылы Нурдин Осмонов деген адамдын намына кыргыз паспортун жасатканы тууралуу маалымат чыккан. Былтыр Стамбулда каза болгон тажик оппозициячы Умарали Кубатовдон дагы кыргыз паспорту табылды да. Эми мына массалык түрдө 100 кишиден чыгып жатат. Эми бул окуялар туурасында Тарбек мырза сурагым келип атат да, ким жаза алды, ким эмне жаза алды? Эми негизинен жаза алган боюнча албетте ар кандай деңгээлде сот жобуна тартылгандар болуп атат. Бирок тилекке каршы жана Алмамбет мырзаны мен келгенде айткандарды угуп калдым. Бизде паспорт жасоодо жаза өтө эле жеңил болуп калган. Же болбосо жаза катуу болсо деле бутап отуруп бир гана статьясын калтырат дагы, ага анан штраф менен чыгып кетет. Керек болсо бизде ошо кылмыш кылган мамлекеттик ошо каттоо кызматынын адамдары дагы биз жумуштан бошот, мен келгенден кийин 3-4 жумуштан бошоттум мына 6 айдан бери. Ошонун ичинен Момункулов деген бир адам менин көзүмчө өзүбүз тастыктаганбыз да, пара алган боюнча. Кайра барды да соттон чечим чыгарып келип туруп отуруп алды. Башка бирөөсү болсо келип даже взятка менен түшүп
Анан кайра келип филармониянын жанынан түшкөн. Анан кайра келип эле соттун жолу менен келип туруп, кайра бизди айыпка жыгып 800 миң сом төлөгүлө деп бүгүнкү күндө кыйнап атат. Мыйзамдык мүчүлүктөрдөн улам ушундай жагдай жаралып атабы? Мына жана Абылязов Казакстанда оппозиция болуп качып жүргөн Самсоня деген вор в законе, Анапияев, Зикирбаев толтура кишилерде бул паспорт чыккан. Анда ал 2 жыл мурун, 3 жыл мурун Дайыр Дүйшөкеевич анда жок болчу да. Ошентсе да өкмөттүн курабында иштеген. Анан тиги мындай да, ошол паспорттор Инфокомдон эле кадимкидей ГРСтен эле чыккан паспорт, ал подделка болгон эмес. Демек мандем бар да. Демек ошол жерде бир система бар да. Анан анын мандеми мындай. Алар жанагы первичный документ ЗАГСтын туулгандыгы жөнүндө күбөлүү справкаларды чогултуп келип, анан тиги жерден эми биз Самсонянын өңүн таанып алсак, Анапияевдин өңүн таанып алсак бере бердик да, документти туура деп башка жакка өтүп атат. Бирок бул жалпы системада мандем бар да. Анан мамлекеттин бир ушул паспорт саясатына жооп берген бир орган бул ГРС да. Ошондуктан ГРС ушул инициативаларды көтөрүш керек. Мына кылмыш жазаны өбөйтөлү, мына момундай система келип алдап кетип атат, муну бөгөт коелу. Мына момундай биометрикага өтөлү эртерээк Сунуш бериш керек беле. Муну менен Минздрав иштебеш керек да. Муну менен образование көтөрбөш керек. Муну ошол мамлекеттин паспорт саясатына жооп берген мамлекеттик орган ушуларды айтып, тревога деп коет, кыйкырып ушу чыгыш керек. Ошондуктан мына бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр боюнча биз ушул азыр баарыбыз жапа-тырмак киришип, бирибизди бирибиз күнөөлөбөй жапа-тырмак киришип, муну эртерээк токтотпосок, биз эл аралык деңгээлде аброюбуз мына айтып атпайсызбы, тиги аброй чыгып калат. Мен негизи айтайын дегеним, маселе көтөргөндөн сырткары мен дайыр нерсеге токтоло кетейин. Алмамбет Насыркановичтин иштеп кеткен 6 жыл болуп калды. Анан мен бир айтаар элем, сиз бир келип кеттиңиз ГРСке. 6 жылдан бери абдан чоң өзгөрдү ГРС. Маалымат жагынан дагы, техникалык жабдуу жагынан дагы, мүмкүнчүлүктөр жагынан да. Мисалы үчүн мен жанагы Абылязовдор жөнүндө айтып кетейин. 12-жылы берилген, 11-жылы берилген. Анан буга чейин былтырдан баштап бизде биометрикалык база иштей баштады. Анда биз пайдаланабыз, адамдардын персонификациясы келгенде аны сүрөтү менен да салыштырабыз. База ВДН паспорттор токот, берилген паспорттардын базасы, электрондук базасы бизде иштей баштады. Муга чейин мисалы үчүн Аламидин паспорт столунан кеткенде жанагы Аламидин паспорт столунан кеткенде башка жарандын фамилиясына өзүнүн паспортко заявка берилет күн мурунтан. Анан ошондо берилгенде буга чейин кагазга жабыштырылчу Абылязовдун сүрөтү башка фамилиянын үстүнө. Анан кийин жолдон барат эле сүрөттүн физикалык түрдө алмаштырып туруп, анан кийин персонификация кирип кеткен жол бар болчу. Биз былтыртан баштап бул жолду жапканбыз. Былтыртан баштап мындай мүмкүн эмес, анткени Аламидинден болобу, Алайдан болобу паспортко заявка кеткенде кагаз түрүндө келбейт. Дароо электрондук вариантка түшөт дагы, ошол эле секундада секке келип жетет. Башкача айтканда, бул 6 жылдан бери биометрикалык база, ЗАИС паспорт, АИС ЗАГС окшогон системалар кирип отуруп тазаланды. Бирок ошол учурда мына жакында эле ушул күндөрү мына 20-майда Жалал Абадта орусиялык эки жаранга алар мурда берилген. Ал эми козголуп атат. Алар кийин козголуп атат. Алар октябрь айында эле жакында эле. Былтыр берилген боюнча козголот. Эми бизде биз системада 6 жыл мурун эмес да, жакында эле болот. Бир гана азыр неме калды да, бир гана биз прогрессинс калды. Мына ошонун үстүндө бүгүн иштеп атканын мен элдин баары билет. Biz окуучулардын баардыгын 1.068.000 окуучунун баардык документтерин цифрлык вариантка түшүрүп бүттүк. Түшүнүктүү. Башкача айтканда, бизде жасалма күбөлүк, туулганда күбөлүк жасалма жасалып, ал эми ошонун аркасынан накта паспорт жаралып атат. Алмаз Кымат айтып атпайбы, туура эле. Ошондуктан биз эми ошол жолду да жабыш үчүн баардык документтерди мен цифрлык вариантка бүтөйүн деп койдум. Бул выходта, бул дагы мүчөлүкчү жабылат. Ошол учурда анан экинчи эң башкысы биз биометрикалык паспортко даярданып атабыз. Ошол учурда көчөкү Түркиядагы окуяларга кайта турган болсок, ал жарандар Үрүнчүдөн келатып Кипрга бармак, бирок маршрутун өзгөрткөн үчүн полициянын бир мындай байкоосуна туш болуп атпайбы? А эгерде сиз айтып атпайсызбы, мисалы эгерде ГРС ал паспорттарды жасай турган болсо, балким кармамак эмес, билбей калмак, таптаза болуп балким жасалмак депчи. Жок, мен айтканым мындай деп ойлоптум да, биз фальшивый паспорт жасабайбыз дедим. Кете мен баягы комитетте андай мындай бир кайым айтышып атып, мен ошондо ачуум келип айттым да. Фальшивый паспортты ГРС жасабайт. ГРС жасаса нак паспорт жасайт. Ал паспортты силер дүйнө жүзүнөн да таппайсыңар деп айттым да. Ошондуктан айтайын дегеним, булар дагы эле ишенбей атат да, силер ГРС жасадыңар деп. ГРС бизде фальшивый паспорт жасалбайт. ГРСтен сырткаркы чөйрөдө дүйнө жүзүндө чоң 4 кылмыш тобу бар. Бул биринчиси курал жарак сатуу, наркотик сатуу,
сойкулук менен жана ошондой эле фальшивомонетчик же болбосо документ жасоо. Ушул булар кылмышкерлердин тобуна биз кездештик бул жолку да. Бул жерде мамлекеттик органдар, жана гана КРС эмес, бир да мамлекеттик органга жардам берген эмес. Эми бул окуядан кийинки жасады. бул окуядан кийинки чаралар кандай көрүлүш керек? Азыр парламентте комиссия түзүлүш керек деп атат. Кайра эле ошентип бир кыйкырып эле кайра унутулуп калбайбы? Түзүлбөш керек. Бул азыр мындай кылыш керек. Дайыр Дүйшекеевич мамлекеттеги паспорт саясатын элдерди документ менен камсыз кылуу, документирование деп коет. Камсыз кылуу мамлекеттин атынан саясат жүргүзгөн бул киши. Бул киши бүгүнтөн баштап ошол канткенде ушуларга бөгөт коебуз. Канткенде бул Казакстандай, Кытайдагыдай, Россиядагыдай, Прибалтикадай болуп бизде жасабай калат. Канткенде биз ушул статистиканы азайтып, биздин 1,5 миллион мигранттарыбыздын укугун коргойбуз деген маселе менен күнү түнү башы ооруш керек дагы. Пакет жолун алып келип ачыш керек. Туурабы? Минздравтан сурабайсыздар. Улуттук бирдиктүү жана маалымат системасын түзүш керек деп эле, бирок ара жолдо калып келатат. Жок, ара жолдо калган жок. Бул далага мындай элге так маалымат бергиле. Бүгүнкү күндө мына декабрь айынан бери адрестик регистр, ГИСАР, геоинформационный система деп коет, ал техникалык термин. Окуучулардын баардыгынын электрондук форматка өтүүсү. Андан сырткары биз адрестик регистрди электрондук форматка өткөздүк. 6 айдын ичинде өткөзүп бүттүк. Бунун баардыгы биз биометрикалык паспортду даярдоонун фундаментин мындай бекем куйдук да. Эми биздин эң башкы жолу жакын арада биз бул баардык даярдыктардын баардыгы биометрикалык паспортту бергенге чоң даярдык. Ошону берип баштаганда бул тык токтойт. Ага чейинки бүт даярдыктарды биз токтотуп эле жүргүзүп атабыз. Бизге мыйзам жагынан дагы сунуштарды киргизип атабыз. Колдоо да таап атабыз. Президент тараптан колдоо таптык. Базаларды түзүп атабыз, биометрикалык базабыз бар, ошондуктан бизде даярдыктар абдан эле жакшы болот. Ошончо дагы мисалы былтыр бирок ошол жанагы сиз база деп атпайсызбы? Бардыгы иштелип чыккан деп. Бирок соцфонд менен мисалы мамлекеттик каттоо кызматынын базалык жанагы көрсөткүчтөрү так келбеген үчүн жана пин код боюнча маселелер чыккан. Ички иштер министрлиги 30 000 паспорт мыйзамсыз, 7 000 паспорт мыйзамсыз берилгенде бир топ маалыматтар чыккан. Бул парламентте дагы көп айтылып, ошол бойдон калып калды да. Эмне үчүн бул маселелер убагында көтөрүлбөйт? Анан качан бир чуу бир окуя болгондо эле көтөрүлүп, кайра унутулуп калат. Бизде мындай өнөкөткө айланды. Баягы бир маселе көтөрүлөт, ошол маалда бакылдап коюшат. Китептин барагы ачылганда эртеси күнү башка маселе көтөрсүң, андан кийин дагы бир көйгөйдөн башыбыз чыкпайт да. Анан баягы биринчи маселе ошо менен унутулуп да калат. Ошон үчүн бүгүн айтпадым, Мелис Тургунбаев былтыр 30 000га жакын подделка паспорт дедиле, ошону бир иликтебейлүү деп Мыктыбек Юсупович Абдылдаев айтпады. Туура айтат, эми стенограмманы көтөрсө ошентип айтылганда. Анан мына мамлекеттик каттоо кызматында соттолгон 10 адам иштеп атат деп мына сиз да айтып атасыз, генералдык прокурор да айтып атат. Мына баарыбыздын трагедиябыз ушул. Генералдык прокурор айтты, 2014-жылы 56 кылмыш иши козголгон иштеп жүрөт дейт. 2015-жылы 58 кишиге кылмыш иши козголуп, 14-15. 2 жылы бирөөндө 56, бирөөндө 58. Алар жүрөт, бизде так маалыматтар бар. Алар менен күрөшүү жолдору жок. Анан күрөшүү жолдору бар, мыйзамдан бошотуп атабыз. Баары эле соттошуп, орношуп алган жок, бирок көп эле жумуштан бошотулуп атат. Собеседованиеге мисалы үчүн менде азыр база түзгөм. Акыркы 10 жылда менде база жакында түзүп бүттүм. Буга чейин даже соттолбосо дагы иш козголуп токтоп калса да мен аларды собеседование өткөзбөй атам. Анткени булар уже буга чейин катыштыгы болгон. Ошондуктан бул боюнча иштеп атабыз. Бирок айтайын дегеним ошол бойдон калып калган жок. Мына ошол былтыркы ишти келгенден бери мына биздин тушумда азыр жакын арада биз пинди берүүнү соцфонддон алабыз. Пинди биз жооп беребизби? Демек, пинге да биз жооп беришибиз керек. Ал өзгөрбөш керек. Мунун баардыгы тең мындай ирети менен жасалып келет. Ошонсо дагы премьер-министр тапшырма берип, ошол системадагы паспорт берүү системасындагы коррупцияны жоюу жөнүндө сөз болбодубу? Анан мунун өзү эле ошол системадагы коррупциялык көрүнүштөр дагы эле бар экендигин моюн калгандыгы эле болуп саналат да. Негизи коррупциялык көрүнүш таптакыр жок деп айта албайбыз, бирок абдан биз аларга компьютердик жаңы система менен, технология менен чабуул коюп кыскарып келатат. Эгерде мисалы үчүн ошондой эле мындай 3 жыл мурдагы, 5 жыл мурдагы бардак болгондо, анда мына 100 паспортту биздин системадан жасап чыгып кетмек. Мисалы мурдагы мамлекеттик бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир чала угуп алып эле чыгарып атабыз да ушактычы. Мен бүгүн далил менен айтып атам. Бул жасалма паспорт. Буга чейин жасап кетсе болот эле, мына 3 жыл мурда жасап аткан өзүңүз айтып атасыз. Азыр биздин системада жасаганга мүмкүн болбой калды жасалма паспорт. Ошондуктан алар айла жок жанагындай подпольный жанагындай жасалма жолуна булар түшкөнүнө аргасыз болду. Биз баардык жагынан кыстык булардычы. Албетте мындан 5 жылга караганда абдан кыскарды. Ооба, бирок кыскаргандан кийин ошол 100 паспорт чыгып атпайбы? 107-ни ал мамлекеттик каттоо кызмат жасаган жок. Мен дагы жолу айтып атам. Буну кылмыштуу элементтер. Анан статистика болуптур. Анда статистика кайрылалы. Мен бүгүн да жарыя кылдым, дагы жолу айтып коеюн. Дүйнө жүзүндө Интерполдун официалдуу маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 11 миллион жасалма паспорт бар. Айтылды программанын. Андан сырткары
Мына мен азыр да парламентте айттым, мен акыркы бир жумада эле алган боюнча Россияда кармалган топтун мен мисалын келтирдим. Жаным алган жокмун, парламентте айттым. Косовода кармалган топту айттым. Ошол эле Гонконгдо кармалган топту айттым. Фамилияларын бир айтып өттүм. Башкача айтканда, биз баягы коомчулук камда бир ойду таңып албаш керек да. Жалаң эле Кыргызстанда паспорттар жасалып атат. Бул окуя эми кантип чечилет? Аягында жоопкерчиликти ким мойнуна алыш керек? Аягында биометрикалык Алмамбет мырза. паспорттарды беребиз, ошо менен точка коюлат. Ага Качан чечилет айтып берейинби? Ушу Дайыр Дүйшөкеевич парламентте мен депутат, укук коргоо органдары, генералдар, генералдык прокурор баарыбыз чогулуп туруп, күнөөнүн баардыгы өзүбүздө. Паспортту ушу чыгарып атканда, демек ушу мамлекеттик машина, баягы мамлекетте бир мандем болуп атат. Тартипсиздик болуп атат, мыйзамдардын чатагы болуп атат. Сот менен прокурорлор жанагынтип 5000 сом менен чыгарып атат. Дайыр Дүйшөкеевич актанып атат. Шыкмаматов күнөөлөп атат. Мен мамлекетти актап атам. Мен мамлекеттин эл аралык абийирин түшүрбөйүн деп мына аракет кылып атам. Ошондуктан мамлекетти актап атам. Анткени силер жарыя кылып атасыңар, бизден паспорт жасалып атат деп. Жасалган жок. Ал мамлекеттик каттоо кызмат жасаган жок. Мамлекеттик каттоо кызматы жасаган жок. Сиздеген 6 жылдагыдай бардак жок азыр биздин мамлекетте. Анда бардак болгон эмес, бардак азыр бар. Бардак, мен ошонун баардыгын эске айтпайсызбы? Бардак жок. Бизден жасалган болсо мен азыр айтып атам, жоопкерчилик тартканга даярмын деп. Бизден жасалган жок. Сен элге так маалымат бергиле. Бизден жасалган жасап атат. Бизден Эгерде мисалы үчүн көчөдөн 50 000 фальшивый сом чыкса, аны Назбанкты күнөөлөйбүзбү? Аны жасаган фальшивомонетчиктерди камаш керек. Ошо жасагандарды камаш керек. Анан кайра келип туруп мамлекет кайрасыздар, мамлекет күнөөлө деп атасыңар. Бул жерде кылмышкерлерди кармаш керек. Кылмышкерлерди ким кармаш керек? Бизде бир эле мүнөт убакыт калды. Кылмышкерлерди ким? Мамлекет кармайбы, эл кармайбы? Же силер дагы мындай айлантып келип эле кайра эле силер баягы эски жомокто айтып атасыңар. Силер иштеген мурдагыдан бардак жок азыр. Сайдуллаев кайра эле мурдагыдай болуп, аз эле акча айып төлөп коюп кайра чыгып кетүү коркунучу барбы азыр? Мындай да. Мен айтып атам, генералдык прокурор, укук коргоо органдары, улуттук коопсуздук органы баарыбыз жапа-тырмак күнөөлүүбүз деп атам. Жалпы мамлекетте күнөө бар деп атам. Анан мамлекет сонун иштеп атса, кылмышкерлерди туура жазалап атса, Дайыр. Жанагынтип 5000 сом эмес, туура адилеттүү кесип атса, мындай болбойт эле да. Жетип калды. Биз бүгүн паспорт берүү системасындагы жемкорлук, анын кесепеттери туурасында талкуу жүргүздүк. Биздин берүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев жана Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов катышты. Биз сиздер менен келетке шаршембиде кайрадан жолугабыз. Жакшы туруңуздар.